Дагы бир керемет күнүбүздүн чактышы кутмандуу болсун деп сүйүктүү көрөрмандарыбыздын ар бирине ысык саламыбызды узатуу менен биргеликте түз эфирде Баткен телеканалында чактыш программасы кайрадан эфирде. Андыктан урматтуу көрүшүм, экранга жакын олтуруңуз. Алдыда кызыктуу, пайдалуу эфирлерди ар качанда сунуштаганга даярбыз. Бүгүнкү дагы келген коногубуз өзгөчө конок деп айта алабыз. Өзгөчө айымдарга тиешелүү, айымдарга пайдалуу эфир десек дагы болот. Анда эмесе коногубуз менен тааныштыралы. Бүгүн бизде кол өнөрчүлүк боюнча мыкты, чебер айымыбыз, биздин буга чейинки кесиптешибиз Адинай Тажидин кызы. Кутмандуу күнүңүз менен. Кутман күнүңүз менен. Кош келдиңиз. Рахмат жом. Көрүп турганыбызга аябай кубанып турабыз. Жалпы кыргыз эли менен, анын ичинде Баткен эли менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли? Күнүңүздөр жакшы улансын. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн токуу иштери деп калдык. Демек токуу боюнча кенен кесир айымдарга пайдалуу эфирлерди түзүп бересиз деген ойдобуз. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, мына бул жакта Адин айымдын токуган кол өнөрчүлүктөрү турат. Андан тышкары бул жерде дагы укмуш бир кол өнөрчүлүктөрү турат. Айтор эфирибиздин жүрүшүндө мына ушул кантип токойт, кандай жолдор менен ишкерликти баштады, дал ушул суроолорубузга жооп ала алабыз. Сиз болсо эч кайда алыстабай, экран төндө жазылган WhatsApp номерге билдирүү каттарды, өзгөчө суроо талаптарды узата берсеңиз болот. Адинай, келиңиз анда эмесе. Токуу деп калдык. Токууну кайсыл жактан үйрөндүңүз, качан баштадыңыз, канча убакыт болду? Ошол суроого кененирээк жооп алып алгым келет. Токууну баштаганыма бир 3-4 жылдын жүзү болду. Биринчи токууну апам өзү негизи токойт. Апамдан үйрөндүм. Башында ошо найски деп коебуз, байпак. Жаш балдарга байпак токуп үйрөнгөм. Анан кийин ошо өзүм кызыгып кеттим дагы. Изилдеп, азыр интернет тармагы өнүккөн эмеспи, ошо интернеттен карап, анан кошумча онлайн сабактарга катыштым. Ошолорго катышып жүрүп, терең ичине кирип кеттим десем болот да. Наскиден тышкары башка ошо жемпир, анан балдарга плед, мына өзүң көрсөткөндөй ушу мына эме камзырдагы чиптамка дейбиз, ооба, чиптаманы кызыма токуп бердим. Сонун ушул колунда турган чиптама канча убакытта токулуп бүтөт? Бул 2 жумада токудум. 2 жума. Балам менен болгондо ошо 2 жумада, эгер баламды бирөө кармап, колум бош боло турган болсо, муну бир күндө токуп койсо болот. Сонунан да бир күн аралыгында мына ушундай керемет чиптамаларды токуй аласыз. Эң алгачкы токуган буюмуңуз эсиңизде? Ооба, эң алгач апама токуп бергенмин. Мынаны көрсөтсөм болобу? Болот. Сөз түрдө петличкаңыз кармабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр Адинай айым өз колу менен даярдаган эң алгачкы даярдаган буюмун көрсөтөт экен. Бул өз алдымча токуганмын, апамдын жардамысыз, ошо апама токуп бергенмин. Кармасак болот бизде. Кышында үшүбөй, жумушта ороонуп отуруңуз деп, жылуу жумшак болсун деп. Ооба, колдонот. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуздун эң алгачкы токуган мына ушундай буюму бар экен. Болгондо дагы апасына белек катарында. Түсү дагы аябай сонун экен. Мынтип оронгондо аябай кандай жагымдуу, анан сонун көрүнөт. Денеге дагы аябай жумшак, жагымдуу болот экен, Ооба. Дагы? Андан кийин өзүмө токуганмын. Апаңыздыкы башкачараак, өзүңүздүкүн кичине калыңыраак токкансызбы? Бул чоң аялдарга жарашкан, ооба. Бул эми кичине жашырактарга. Дагы ошо мен иште офисте кийчүмүн өзүм. Жумуш ордунда кийип, ушундай жылуу жумшак отурат болчумун. Бул пончо деп айтылат. Ооба, муну башынан кийип алат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда менимче мындай кийимдер кийилбей деле калды болуш керек. Бирок биздин Адинай айымыбыз токуу кийимдерин дагы жоготпой, Баткен элине тартуулайын деп учурда үй шартында мына ушундай сонун кийимдерди, кийим десек деле болот экен, токуйт экен. Укмуш мага аябай жакты. Сонун. Булардын арасында дагы эме кылганмын, токуганмын, алар сатылган. Шапка, булардан тышкары шапка токуймун, шар, ошолор. Анан апама дагы мындай жемпир токуп бергенмин, кардиган. Ушундай деле токуй бересизби? Ооба. Ушундагы буга. Сиз жалаң эле жакындарга токуйт окшойсуз? 1 ай убакыт кеткен. Ушуну токуган. Ооба. Эми
өзүң колуңдан жаралыткандан кийин жакыныңды сүйүнгүң келет, кубанткың келет. Жакыныңызды өзгөчө апаңызга мына ушундай сонун кийимдерди токуп бересиз. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Чактыш программасы токуу боюнча мыкты чебер Адинай кызыбыз бүгүн студиябызда мейманда. Сизди кызыктырган суроолор бар болгон болсо, анда экран түбүндөгү WhatsApp номерге билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Мына ушундай керемет эмгекти жараткан экен. Суктандым. Бир ай аралыгында сонун кылып түскө да аябай маани берет экен. Мен ошол нерсени байкадым, Андан тышкары подставка дейбиз, чайниктердин астына, тарелкалардын астына да койсо болот. Мындагы чоңойтуп, азыр эме болуп атат, мода деп коеюн. Сервировка деп стол жасайбыз го биз. Ошолордун астына койгонго мындай чоң кылып жасаса болот. Ар кандай көлөмдө, чоңураак көлөмдө кардардын каалоосуна жараша болот. Мындайларды сиз аз убакытта эле жасап коюп болушуңуз керек. 2 саат, 1 саат убагым кетет. Укмушай. Бир түстө кылып, кардар кандай кааласа ошондой кылып токуп берем. Бул деле чыгармачылык, бул деле өзгөчөлүк. Мындай деле ар кимдин колунан келе бербейт. Адинай кызыбыз мына ушул ар кимдин колунан келе бербегендердин бири, кыйын экенсиз. Баарын көрсөтүп чыгайын сага. Бул жаш балдарга арналган. Бул 1 жашка чейинки балдар кийсе болот. Мында кызыма токудум, азыр кышта. Буту үшүп калбасын деп. Өзүнүн кызына. Ооба. Бизге окшогондор деле барса токуп бере бересизби? Ооба. Канчадан токуйсуз негизи? Дал ушул колумда турган байпактын баасы 100 сомго сатсам болот. 100 сомго, бирок аябай баягы сапаттуу, Түлөбөйт, эң башкысы, ооба. Бутта турат, Ооба. Чечилбейт, атайын мына жерин резиновый кылып туруп көтөрүп койгонбуз. Эгер мындай боло турган болсо, жаш балдардын бутунан түшүп калат бул. Мындай боло турган болсо. Эң башкысы, урматтуу көрүүчүлөр, бул ден соолукка аябай кандай пайдалуу. Мунун ар бир жиптери ден соолукка пайдалуу экенин билсеңиз керек, Ооба, бул дагы 3 жашка чейинки балдарга арналган. Эркек балдарга. Ооба. 3 жашка чейинки балдарга баттат кийсе болот. Даярдаган буюмдарыңызды кайсыл бир дүкөндө сатасызбы? Азыр соц тармактар активдүү эмеспи? Ошо соц тармактардан эле ошого чыгарамын. Эмнеде бизде сизди социалдык тармактарда? Токуу өнөрү деп издесе болот. Токуу өнөрү Баткен деп да карасаңыздар чыгат. Урматтуу көрүүчүлөр, токуу өнөрү деп жазсаңыз, латын тамгасы менен анда сиз менен дос болууга биздин кызыбыз даяр. Ал жактан буйрутмаларды бересиз. Анан дароо мына ушундай сонун керемет буюмдарга ээ боло аласыз. Болгондо дагы арзан баада экен. Жибиңизди, бул бүт элек, быша элек деп койсом болот. Быша элек бул. Бышырабыз бүгүн. Бул пинетка дейбиз. Бул дагы жаңы төрөлгөн балдарга. Сонун. Сиз кызыктырып койдуңуз мени аябай. Негизи токууга болгон өнөрүм жок экенин билем, бирок бүгүн Адинай айым алып келген буюмдарды көрүп алып суктанып атам да. Мен деле токусам болобу, токуп чыгарсам болобу деп, Болот, ар бир айымдын колунан келет. Бул оор жумуш эмес, болгону кичине чыдам керек, ооба. Сабыр керек, анан аракет керек, кызыгуу керек, сен айткандай ошо. Кызыксак эле. Сабырдуу болуш керек экен анда. Ооба, мына ушул жиптен ушундай буюм чыгаруу бул ар кимдин колунан келе бербейт болуш керек. Бирок сиз үй шартында эгерде бала карап, үйдөн чыга албай, жумушка чыга албай аткан болсоңуз, анда мына ушундай жумуштарды аткаруу менен биргеликте өзүңүздү талаксытып, акчага кирешеге иштесеңиз болот экен. Сонун, Адинай айым. Жиптерди кайсыл жактан аласыз? Жиптерди негизи күйөөм колдойт мени, жолдошум колдойт. Жолдошум азыр чет элде болгондуктан мага кандай жип керек болсо, мисалы айтам, бирок көбүрөөк топтоп туруп айтам. Ошону чет жактан алып мага жиберет. Жүздебиз. Ооба. Өзү кыйын экен анда. Эң башкысы баягы колдоо болсо, бияктагы аракет адамда дагы, мындай кандайдыр бир жан дүйнөсүндө ишенич пайда болот го. Ансыңарындай мына ушул ишеничти пайда кылган жездебизге, мына ушундай жезделерибизге чоң рахматыбызды айткым келип атат учурдан пайдаланып. Анан жиптердин негизи сапаттуу, сапатсызы болобу? Болот, кээ бир жиптер түлөп кетет. Сапатсыз жиптер түлөп кетет. Сиз кандайлардан колдоносуз? Бул түлөбөйт.
Анан чоюлбайт, кээ бирлер чоюлуп кетет. Мисалы, бир жуулгандан кийин уже кийгенге мүмкүн болбой калат да. Ошолорго карап туруп аламын. Булар азыр түлөбөйт, кийсе болот. Жууп кайрадан кие берет. Ошондой. Жууп кайрадан кие берет, эң башкысы түлөбөйт, сапаты жакшы, сапатына маани бересиз. Чыкпайт дагы бир эмеси. Ооба. Биз билгенден баягы сапаттуу нерсе эч качан арзан болбойт да. Ооба. Сапатын жакшы кылып тиккен эң кымбат буюмуңуз эсиңизде? Ооба, 2,5 миң деп баалаганмын. Тааныш болгондуктан 2800га саттым. Ооба. Ал кардиган болчу. Эми биринчи өзүмө токуганмын аны. Анан бирөө ошо жабып калды дегенден сатканмын, 3000ге сатканмын. Ошондой. Анан жаш балага кардиган тиккенмин, ал Москвада токуганмын аны. Аны да ошо кымбат баага сатканмын. Негизи чет жакта бизге караганда чет жакта кол өнөрчүлүккө көбүрөөк баа беришет да. Биздин Баткенибизчи? Баткен эли кандай кабыл алып атышат ушундай тиккениңизди? Бизде ушундай жаратмандыгыңызды? Эми жамандагандык болбосун, бирок кымбат экен дешет. Базарда мен 50 сомго алып алам муну, мындай эле алып алам дейт да. Эмне үчүн ошентип ойлошот деп ойлойсуз? Билбесем, эми мындай кол өнөрчүлүктү бизде баалай бербейбиз да. Анын мээнетини билбейбиз. Мисалы, мен токуду десе, токуп коюптур, болуптур. 1 саат убагы кетет экен деп коет, бирок ошо 1 сааттын ичинде мен балам ыйлайт. Аны муну токуп отура берсем, мисалы, тамагым калып кетет, үйүм жыйылбай калып кетет. Андай мээнеттерди, андай эмелерди эсепке албайбыз да бизде. Жок, кымбат экен деп коет да. Биз баа койгондо ошо кетирген мээнетибиз, мисалы, токуганда көзүбүздүн энергиясы кетет, убагыбыз кетет. Ошолорду кошуп туруп анан кийин баа коебуз да. Ооба. Анчалык деле кымбат эмес бул нерсе. Бирок урматтуу көрүүчүлөр, эмне үчүн токуу кийимди кийиш керек, эмне үчүн токулгандарга көбүрөөк басым жасаш керек билесизби? Ден соолукка аябай пайдалуу. Анан менимче азыр заман талабына ылайык кайрадан кыргыздын баягы кыргыз жытанган кийимдер башкача дизайнда аябай популярдуу болуп атат го, актуал болуп атат. Мына ушундай учурда дагы сиз дизайнын өзгөртүп, өзгөчөлөнтүп тиксеңиз, менимче бул товарларыңызды Баткен эли аябай кандай сүйүнүп кабыл алганга даяр. Бул нерсени дагы унутпаңыз. Негизи мына ушул эмне деп койдуңуз? Кардиган. Ошондой атайын ошондой буюмдарды жалпылап тигип чыгып базардабы же болбосо атайын дүкөн ачкансызбы, сатасызбы? Дүкөн ачпадым. Себеби дегенде мен азыр жаш балам бар. Жаш балам менен дүкөндө отура албаймын. Үйдө эле жасап токуймун. Бирок ошо соц тармактарга чыгарамын. Баракчама, өзүм баракчам бар. Ошол жактан заказ кылышат. Ошо заказ аркылуу эле токуп атамын. Азыр бирөө заказ берсе гана токуймун. Себеби азыр мындан сырткары да башка бизнес деп коем, бизнесим бар. Ошон үчүн кыйын, Баткендин айымдары негизи кыйын. Жалаң гана заказга токуймун да. Студияда эле эфирде олтуруп эле мына ушундайларды чакырган Шарлотта эле окшойт. Бирөө, калгандары бир эле айымыбыз 3-4 кесип менен иштеп кеткен окшойт. Кесиптейинби, хоббидейинби, бизнесмен болуп кеткен окшойт. Айтор кыйын экенсиз. Дал ушул жогоруда айткан көрөрмандын тарабынан келген экен. Ушул жеңил жашыл жемпир канчага токуйт экен? Номер, WhatsApp-ын калтырып кетсинчи сураныч дейт. Муну мээнет көп. Өзүм айткандай эле. Бир айда айттыңыз. Ооба, бир айда токуганмын. 1,5 миң, 2 миңге чейин болот. 2 миңге сатсам да болот, эгер келишебиз, байланышсаңыз. Көзүңүз кыстыбайсыз бакы? Ооба, сүйлөшөбүз калганын. Көзүң кыстырматы көрүшү. Айтылышы 2,5 миң экен, бирок сиз үчүн дал ушул Шарлоттанын эфиринен көрдүм эле дегендер үчүн жакшы бир арзандатуу менен биздин Мадина кызыбыз тигип беришет экен. Мага жакты, баасы да жакты, сапаты да жакты, тиккени да жакты. Негизинен жипке карайбыз. Мисалы, карда каалаган жип менде болбой калышы мүмкүн. Түсүнү, өңүнү тандайт да. Анан ошондо жок болуп кала турган болсо, бизден өзүбүздөн Баткенден эле алабыз. Ошол учурда жиптин баасына да карайбыз. Анан кеткен убагыма караймын, мээнетиме караймын дегендей. Ошентип бул өзү крючок деп коет, биз кыргызча отургондо илмек болот, илмек менен токулат. Токуудагы чыгарып ийдим окшойт, кечирим сурайм. Токуудагы 2ге бөлүнөт.
ийне менен токугандар бар, анан илмек менен токугандар бар. Мен ошо илмек тармагыга көбүрөөк басым жасайсыз. Илмек болгондо монтип базы барбы жаныңызда илмегиңиз? Ушул жерде эле? Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул илмек менен түз эфирден азыр Шарлотта Ишматова токуп көрсүн. Кандай токут болду экен? Балким сизге шакирттикке түшүп калам, аласызбы? Ооба, сөзсүз. Анда байкап көрүңүздөр. Андай түрлөрү бар, номерлери менен болот булар дагы. Номери менен алып, мисалы, жиптин калыңдыгына жараша. Биздин булгубузга кайсыл кетет? 3-чү номердеги кетет. 3 номер. Мына. Азыр мен алып атам. Сиз байкап туруңуз, ушул жерден ушундай кылыш керек деп. Буга чейинки эфирлеримде да току боюнча келген, бирок эптей алган эмесмин. Бирок бүгүн аракет кылып көрөйүн. Сиз айтыңыз. Мен көрсөтүп берейин, биринчи сен анан карайсың. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде токуйм деп жүргөндөрдүн катарында болсоңуз, анда экранга жакыныраак олтуруңуз. Биз азыр токуу жолун көрсөтүп атабыз. Үй шартыңызда мына ушундай жиптер бар болгон болсо, анда кенен кесир өзүңүздүн жакындарыңызга жакшы бир буюмдарды тигип берсеңиз болот экен. Биринчи илмегибизди салып алабыз. Салдык. Ооба. Анан бул жипти биз бул жака тартып турабыз, себеби бош болуп калбаш керек. Эгер бош боло турган болсо, чоюлган деп кандай десем, окшобой калат. Мына жерден илебиз, мына жерге саласың, мына. Ошол жерден мына жипти илип алабыз, ооба. Сырттагы жипти илип алып, мына жерден дагы бир илмек пайда болот. Ушундай, ооба. Мына 1, 2 илдиң, дагы бир жолу мынтип чыгарып коесуң. Башым айланып калды. Бирок кылып көрөйүн, анан окшоштурганга аракет кылып көрөлү, бисмилда деп. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мен токуйун деп атам. 1 Бака саламы? Жок, мына жерден саласың. Мынага саласың. Салдың. Эми жипти илип аласың. Кайра, Ооба. Болду? Эми, ооба, болду. Эми жок, мынанын астынан чыгарасың мына жерден. Сен да илип аласың. Оңойлоп койду. Дагы мына жипти алабыз. Бияктан чыгарып коебуз. Анан болду. Болду. Жөн эле койот окшойм мен. Кинкиге өтүп кете бересиң. Татаал экен. Мен колумдан айткандай эле башка эле айтайын. Коркпой эле, уялбай эле айтайынчы. Сабырдуу болуш керек. Ооба, сабырдуу болуш керек. Анан бир эле мүнөттүн ичинде ары бери киргизип чыгарган мен үчүн аябай кандай оор болуп атат. Бирок жакшылап сизден үйрөнүп атайын шакирттигиңизге түшкөнгө дагы аракет кылып көрөйүн. Балким бул нерсе дагы айымдар үчүн өтө керектүү болуп калат. Антистресс десем болот. Ооба. Токуп отуруп, эс алат, мен кадимкидей эс аласың. Мен чарчап кеттим. Үйрөнүп алсаңыз оңой эле болуп калат. Үйрөтөсүз. Ооба, үйрөтөм. Атайын үйрөнөм, Динай айым мага үйрөтүңүзчү деп барган кыздар көп болсо керек. Ооба, бар, бирок азырынча мен өзүм да 3-4 жыл болгону менен бул токуу ааламы чоң аалам экен да. Мен эми кирип, эми аралашып атам, өзүм 3-4 жыл болгону менен. Ошого кичине өзүм бышыктап, өзүмдү мен үйрөтө аламын деп эмеге жеткенимде, анан кийин үйрөтөм деген ниеттерим бар, жакшы ниеттерим. Буюрса курс ачамын деген оюм бар. Оффлайн кылып аткенде. Ооба. Оффлайн, онлайнда үйрөнсө болот. Мен онлайнда үйрөндүм. Кийин болсо керек. Айтайын дегеним, онлайн эми биз интернет баракчалар толтура азыр, YouTube'га кире калып эле токуу боюнча десек толтура чыгышат. Аны эмнегедир көрбөйбүз. А бирок оффлайн кылганда атайын баалуу кылганда ал нерсени акчабыз кеткенде гана биз ичибиз ачышып окуйт экенбиз да. Бул нерсени эске алуу менен оффлайн ачууңузду суранат элек. Буюрса. Эмнеге дегенде, жогоруда айткандай, үйдө бала карап олтуруп калгандар үчүн аябай сонун киреш экен. Кирешеге чыксаңыз болот экен. Эң башында негизи акча деле түшпөй жакындарыңызга эле токуп жүргөн болушуңуз керек. Ооба, биринчи. Канча убакыттан кийин сиз канча убакыт болду баягы мен акчага иштешим керек, токуу аркылуу акча тапсам болот экен деп иштеп баштадыңыз? Бардык эле иш башында кыйын болот. Мисалы, токуп коюп отура берсең, эми жок да, карда жок болот да. Ошо жакындарыңа токуп бересиң. Мисалы үчүн, мен апама токуп берсем, апамдын кесиптештери көрөт. Мага да ушундай токуп берсин деп туруп,
ошолордон айланып заказ келе берет, кардар табыла берет да. Ошон үчүн мен биринчи жакындарыма белек кылып, анан өзүм дагы мисалы кардарлар чалып сурап калса, мен өзүм ишенимдүү жооп беришим керек. Ушунча убагым кетет, ушунча жип кетет, ушунча акча кетет деп. Ошон үчүн биринчи өзүмө, жакындарыма токуп практика кылып алам. Андан башкаларга ишениктүү түрдө токуп бересиз. Эң сонун Адина, кубанычтабыз биз. Көрөрмандар тарабынан келген каттар мындай дейт. Кутмандуу күн дейт, аябай сонун токуйт экенсиз, көз тийбесин, курс ачканыңызда барып сөз окумакмын. Кайсыл жерден алсак болот дейт. Номерибиз калтырып кетебиз, чалсаңыздар, байланышсаңыздар болот. Саламатсыздарбы дейт. Мен күйөөмө жана балама окшош кылып чыптама тиктирейин дегем. Тигип бере аласызбы, токуп бере аласызбы? Канча болот, канча убакытта токуйсуз дейт. Жибин өзүм алып барып беремби же сизде барбы дейт. Жип сиз каалагандай менде болбой калышы мүмкүн. Себеби мен бул жиптерди алдырганыма көп убакыт болуп калды, 5-6 ай. Менде азыр тандоо азыраак. Ошон үчүн эгер алып берем дей турган болсоңуз, алып берсеңиз болот, тандап. Жок, өзүңүз тандап алсаңыз болот десеңиз, мен өзүм тандап алып туруп сизге ошо токуп бүткөндөн кийин айта алам. Себеби эркек кишиге мен чыптаманы биринчи жолу токуймун. Ошон үчүн биринчи токуп көрөмүн. Үйдөгүлөргө токуп көрүп, анан аларга окшошсо, анан карап көрөт. Эгерде окшошпой калса, кечирип коет экенсиз да, окшотконго аракет кылам. Окшотконго аракет кылам. Биринчи үйдөгү атаңызды сүйүнүшүңүз керек экен анда. Ооба, бизде биринчи сенасын сурайт, баасын сурайт да биздечи. Мен чет жакта жүрүп көрдүм, ошол жакта токудум. Мага ушундай керек эле, ушундай токуп бер дейт. Мен токуп бүтүп, анан ошол карап сенасын коем да, себеби ага менет кетет, өзүм жана айтып кеткендей. Ошого биринчи баасын сурабайт экенсиз. Биринчи тигип бүткөндөн кийин анан заказ кылам. Бааны айтып алсаңыз, тиги кактан төлөсүн анан. Жок, ошо биздин элдин чөнтөгүнө ылайык бааны коёмун. Мен чет жактан алдыртканымдын да себеби бизде жиптер кичине кымбатыраак. Ошо жолдошума айтып, ушундай жиптер бар, алып бериңиз десем, алып жөнөтүп жет. Ыраазычылыгын билдирип кетем, убакыттан пайдаланып. Кайын журтунда Кудайга шүгүр колдоп турушат. Мисалы, реклама жактан, жарнама жактан, менин келиним ушундай токуйт деп. Той топурга барганда эле, өткөндө мен бир тойго барсам, ушу сизде айтып аткан окшойт, кайнеңиз деп коём. Албетте табаша. Ошо кайнежелерим дагы менин келиним ушундай токуйт деп жарнамалап, мага 2-3 клиент таап беришкен. Жакшы. Анда биздин жарнамабыздан кийин аябай болуп кетиңизчи деп айталы биз. Сонун негизи чын эле жарнамалоо жагын көбүрөөк кайсыл жактан кетиресиз? Соц тармак аркылуу, Инстаграмдан. Инстаграмдан аркылуу. Инстаграм, Фейсбуктан кетет. Ошондой. Анан бизде баткенибиз кичине болгондуктан ошо тааныш аркылуу, тааныштардан келет көбүнчө. Жакшы. Курбуларым заказ кылышат. Дарегиңизди айтсак болобу анда? Баткен шаары, ооба. Баткенде эле. Эң башкысы Баткенге эле, эгерде сиз Баткенден алыста болсоңуз, доставка орусча айтканда, жеткирип берүүсү менен колго алат ишин, жумушун. Ооба. Айдина айымыбыз баласын көтөрүп алып, же болбосо баласы менен биргеликте алып барып, сиздин дагы буйрутмаңызды токуп бүтүп жеткирип берүүгө даяр экен. Караңызчы, мындай кызматкер, мындай тигүүчүлөрдү кактан табабыз, сиз байланышып келсеңиз болот экен. Телефон номерин экран түбүндө жазылган WhatsApp номерге сурасаңыз, мен сизге Адина айымдын номерин жөнөтүүгө даптаярмын. Бул чактыш программасы, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн токуу боюнча мыкты чебер кызыбыз Адина мейманда. Эми болсо токуу иштерин сомкаларын сурап алайын. Буну ачып көрсөтсөк болобу көрөрмандарга? Мен бул эмне экен деп келгенде аябай кызыктым эле. Бул набор, ошо илмектердин набору, номерлери 2-чи номерден ошо 8-9 номерге чейин бар. Жиптин калыңдыктары боюнча. Бул кичине жукараак жип экен, урматтуу көрүүчүлөр. Жип боло турган болсо, кичине илмектер колдонулат. Дарыгерлер ушинтип колдонуп алчу эле го, аптечкага алып салып алчу эле го жанына. Ошондой сыяктуу эле экен булардын деле буюмдары укмуштуудай кооз экен. Анан сөз түрдө өздөрү билген адистер гана бул буюмдарды колдоно алат. Мына ушундай колунда турган ушунча буюм менен керемет кийимдер токулуп чыгат экен Адина айымыбыздан. Рахматыбызды айталы сизге. Эми болсо кийинки ишкерлигиңизге, бизнесмен айымыбыздан чукуй берсек көп мындай баягы таланттары, өнөрлөрү чыгат окшойт.
Нуриман сүннөт той дейт. Учурда заман талабына ылайыктуу эмне кафелерде, ресторандарда мына ушундай баягы Нуримандын сүннөт тою болгондо ар бир кишинин жанына коюп коюп атат го, ичине бир нерсе салып. Мына ошондой окшойт, Ооба. Кененирээк бүгүн бизге маалымат бериңиз. Орусчасы банбанерка болот, кыргызча биз чачыла деп которуп атабыз. Азыркы учурда хит болуп жатат. Чачыланы ушунун ичине салабы? Ооба. Мисалы, биз тойго барганда, балдарымы алып алайын деп чөнтөгүбүзгө салабыз го. Бизге тайнем ошентип алып келип берчү. Ошондой кылып, алып кетсин деп атайы ошо тойдон шириндик берилет. Атайы конокторго даярдалган атайын кутуча бул. Ичине шириндик салып берилет. Анан кардар ошо той ээлери өздөрү каалагандай башка нерселерди салып аткан учурлар болуп атат. Укмуш. Эмне салса деле, эң башкысы жакшы ниетте, жакшы максатта салынган нерсе сонун көрүнөт экен. Мына ушул буюмга мага жакты. Анан бир гана сүннөт тойго эмес, 2 жаштын үйлөнүү, үлпөт тоюнда дагы мына ушундай кызматын көрсөтөт экен. Адинай кызыбыздын буюмдары Санжар Аяна дейт. Баткенде мына ушундай нерселерди кандай кабыл ала башташты? Кандай түшүнүктүү болуп атышат? Бул бизде эми эле келди, бизге 2-3 кыз алып келдик десек болот. Эми элибиз дагы эми үйрөнүп атат. Биз мисалы билбегендер да бар. Банбанерка эмне бул, аны кандай кылат деп түшүнбөгөндөр да бар, бирок түшүнүп азыркы учурда кеңири тарап атат. Ар бир конокко мен ушундай жасап, бешик тойдон, жентек тойдон башталып, ошо юбилейге чейин заказ кылгандар бар. Жасап беребиз. Сонун экен, жакшы ниет менен мына ушул кутучанын ичине салып койгон кандай сонун, Мен өзүмдүн тоюмда буйруса, же болбосо келечекте балдарымдын тоюнда мына ушундай нерсени көргүм келет. Ага чейинки дагы дизайндерин өзгөртүп, дагы бир башкача кылып жаратып берсеңиздер, аябай кубанычтаган болуп калат элек. Адина айым чын эле укмуш, Баткенге мына ушундай жаңылыкты алып келгениңиз мени дагы эмес, көпчүлүк көрөрмандарды кубандырат. Азаматсыз. Бааларыңызды сурасак болобу? Ооба, ушул баалары арзан эле, 40 сом болот ушул. Өзүм муну кандай дизайнда болбосун? Ооба. Ушул турушу 40 сом болот. Ичине кандай дизайн болбосун, эгер той ээлери биздин өзүбүздүн сүрөтүбүз коет элек дей турган болсо, сүрөтүн да кое беребиз, бирок ошол эле ценада болот. Жакшы экен, сүрөтүңүздү койдуруп алсаңыз болот экен, урматтуу көрүүчүм. Булардын баарын үйдө жасайсызбы? Кантип жасайсыз? Үйдө жасаймын. Керектүү техникалар эми барбы сизде баары? Техникаларды дагы жолдошумду дагы бир жолу айтып кетейин. Мен эң биринчи колдоочуларым ошо апам менен жолдошум. Апам мага жок, өзүмдүн апам. Мотивация берип турат апам. Сен колуңдан келет, буга чейин ушундай иштерди аткарып жүргөнсүң. Демек, мында колунан келет деп биринчи муну баштаганыма дагы апам себепчи болгон. Ушундай болуп атыптыр. Сен да үйдө отурасың, мисалы үйдө кызымдан башка ишим жок. Кызым уктаган маалда колум бошоп калат. Ошондо ушуларды жасап, заказ алып иштейм. Анан керектүү жабдыктарыны ошо жолдошум менен апам алып берди. Төлөшүңүз керек дейм. Орусчасы кредитке алып берет да сизге, туурабы? Аны акырын төлөш керек. Жакшы эле түшүп атабы? Киреше кандай болот? Киреше жакшы, Кудай шүгүр. Жаңы башталганы менен элибиз жакшы алып атышат. Буюрса, кредитке албадык, нак эле алып берди. Күйөөңүздүн чөнтөгүндөгү акча болуп атпайбы? Сиз эми аны төлөшүңүз керек, апаңыздыкка кетип атпайбы? Мен эсептештим, окшойт мен. Даже күйөөм анчалык айткан эмес дебейсизби? Эми сен айткандан кийин эме кылат окшойм, бир коробка жасап атайын, бул принтердин акчасына, бул ноутбуктун акчасына деп. Ар бир нерсе баалуу болуш керек. Өзүн актап турат окшоймун. Андан кийин өзүңүзгө кирешесин алып кала бериңиз. Эмне десе Шарлотта айтты деп коесуз. Жолдошуңуз аябай колдойт болуш керек мен негизи. Мен кылып кетейин, распечатка кыламын. Мындан сырткары дагы бул тойлордон сырткары азыр жаңы жыл келе атат. Жаңы жылга дагы жакшына дизайндар чыгып атат. Мисалы, жаш балдарга кылсак болот, анан чоңдорго дагы мындай календарларды жасасак болот. Бүгүн атайын сиз үчүн ушундай жасап 2024 жылдын мен эмне дейишин билбей жылнамада Шарлотта Эшматованын сүрөтү турат, урматтуу көрүүчүлөр. Аябай сонун.
кардардын каалагандай кылып сүрөтү менен жасап чыгарып беребиз. Каалагандай текст берсе болот, ошолорду жазып жасап беребиз. Укмуш, мен кубанып атам. Карасаңыздар, ушундай сонун жылнамаларды жасатсаңыз болот экен. Бир гана жылнама эмес, каалагандай жазуу менен. Мен сени жакшы көрөм, апа. Же болбосо андан башка дагы өзүңүз каалагандай текстти берсеңиз, Адина кызыбыз ошондой сыяктуу кылып, ошондой дизайнды чыгарып бергенге даяр экен. Мындай мүмкүнчүлүк келе бербейт, андыктан колдон чыгарбай кызыбызга кайрылсаңыз болот экен. Мага аябай жакты. Өзүм сүрөтүм алып чыгып атса эле көрүп алып таң калдым. Канча убакыт кетет ушуну чыгарганга? Жарым сааттай кетет. Жазганга, сүрөттү жасаганга, ооба, жарым сааттай убакыт кетет. Сонун үйгө алып барып билип коюш керек экен бул нерсени. Адина айым, сонун. Ошо телефонду жакшы жакка пайдаланайын деп, азыр мисалы телефон ачсаң көп көңүл ачуучу тармактар бар. Ал жактарга кирсең убагың жөн эле кетип калат. Ошолорго киргендин ордуна ушундай жакшы ишти баштайык деп баштап калганмын. Сонун. Жакшы иш баштап турсуз. Заказ берсеңиздер болот. Ооба, көпчүлүк айымдарга аябагандай эле тиешелүү десек болот. Анан баягы чыгармачылык өзгөчө бир энергияны талап кылса деле, ошол эле учурда ошончо эргүү берген сонун иш деп айта алабыз. Дагы барбы? Дагы бар, азыр. Бул да сизге. Дагы бар деп өзүңүз сурагандай эле болду окшойт. Сизге атай жасап келдим. УТРК Баткен чактыш программасы дейт, урматтуу көрүүчүлөр. Мына, бүгүн Шарлотта болушунча эле жыргып атат окшойт. Мен күтпөгөн, бирок аябай кооз буюм экен. Шоколад эмеспи ичинде? Ичинде шоколад менен. Ичинде таптаттуусу менен. Мынакей. Жакындарга белек кылып, мисалы апасына же курбуларына, мектепте болсо эжекелерине заказ кылып атышат, ошентип алсаңар болот. Алсаңыздар болот. Сиз менин ичимдегини түшүнбөй атат окшойсуз, бирок менде мына ушундай биринчи жолу таттуунун бетинде өзүмдү көргөнүм үчүн аябай кубанып атам. Анан УТРК Баткен чактыш программасы деп аябай кубанычтамын. Бар болуңуз сонун. Анан баарынан жакканы тойлордо 2 жаштын тоюнда мондойду чыгарткан тыккан сонун көрүнөт экен. Темирлан менен Аянанын тоюга карата экен бул. Ооба. Туулган күн юбилейлерге да бар. Мисалы үчүн атабыздын, апабыздын юбилей тоюн өткөрө турган болсок, мына жерге канча жашта ошо жашы жазылат. Кармап көрсөңүз болот. 60 жаш, атабызга 60 жаш дейт. Мынакей, көрүп алдыңыздар. Мындайды сиз көрө элек болсоңуз керек, балким, же балким көрдүңүз. Баткенден эмес, башка жактардан көрүшүңүз мүмкүн. Бирок бул Баткен. Баткен элибизде, Баткен шаарыбызда мына ушундай керемет буюмдар чыгып атканы мени аябай суктандырды. Атабызга 60 жашын буйрса белгилейли деп атканбыз биз. Демек, Адина айымдын сөзсүз түрдө жардамы керек. Ал гана эмес, үйлөнүү той, сүннөт тойлордо мына ушундай кыз узатуу, сүйкө салуу, ошолорго да заказ кылып атышат, элибиз алып атат. Адина айым, сиз элде жок нерсенин баарын ойлоп таап чыккан турбайсызбы анда? Андан сырткары жасап көрсөк болобу азыр түз эфирден биз? Ооба. Барбы атайын кагаздарыңыз? Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, жасап көрөлү. Сиз байкап көрүңүз. Сизге берип турайын. Чоң рахмат. Азыр биз жасап көрөбүз. Андан соң программабызды жыйынтыктайбыз. Бул дагы үйлөнүү тойго, үйлөнүү тойго арналган. Бул дагы эмеден телефондон полный жасап, баарын дизайн жасап, жазып алып келгенмин. Кыркыпта убакыт кетирбесин деп, кыркыпта даяр кылып алып келгенмин. Азыр клейлеп, муну кураштырышыбыз эле калган. Мен кураштырып көрбөймүнбү, кандай бердиңиз? Бизге ошо оңой эле. Могул жерге эле кыламбы? Ооба, ошол жерге клейден. Урматтуу көрүүчүлөр, өзү даптаяр болуп кесилип келген экен. Болгону менин колумдан азыр жакшылап клейлеп бериш гана кетет. Анан Жасмина менен Темирландын тоюна даптаяр болот. Алардын тою 11-11-2023 дейт. Негизи болгон. Болуптур. Биринчи биягын кылып, анан биягын киргизип коебуз. Менде дагы бар, мен көрсөтөйүн, ошондой кылып туруп. Клей керек болот бул жагына дагы. Биринчи, ооба. Эми клейлейбиз. Мындай жерине клей. Клей менен. Ал жерди ичине карап туруш керек экен. Ооба, мына.
Менде да азыр ушундай даяр болчу. Мен клейлеп койдум. Сонун. Кичине бул жакты клей кылгандан кийин, жармаштыргандан кийин кармап туруш керек экен. Ошол нерсени талап кылат экен. Мени шакирттикке алсаңыз болчу да экен, иштеп бермекпи? Аябай. Кичине кармап турасыз, 3-4 секунд. Клей көбүрөөк коюш керек, ооба. Себеби биз ичине конфет салат да той нелери. Ошол учурда бул түшүп калбаш керек. Конфет үстү эле бар болуш керек, ооба, конфет даярдап келгенбиз. Экөөсүн мен салайын, экөөсүңүз. Мына. Ичине салып. Бул конфет өзүң эле жеп койгуң келет экен. Сонун. Мындай кылып ичине салып. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен даярдаган даяр. Анда эмесе ичине салып коелу. Бирөөсүнө степ, сникерс. Дагы бирөөсүнө бир таттуусу салабыз. Муну алганда да аябай бактылуу кетет болуш керек. Шоколадтын өзүн гана жон гана албастан атайын ушундай Шарлоттанын колунан чыккан шоколаддарды, таттууларды жөө менен өтөт экен. Темирлан менен Аяна кызыбыз. Аны жасап бүткөндөн кийин кооздошубуз керек. Кооздогонго ушундай ленталарды иштетебиз. Лента менен азыр биз байлап коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Мына, өткөзө берейин, кооз кылып байлап коем өзүм аны. Ооба. Байлап атабыз. Оңой экен. Токууга салыштырмалуу бир канча оңой токудум. Анын колумдан келет экен деп мен аябай ишенип калдым. Даярбы? Жакшы эле байладым окшойт. Мен байлап берейин. Астын кармап аласыз. Урматтуу көрүүчүлөр, токуу боюнча дагы айтор кол өнөрчүлүк боюнча мыкты, чебер кызыбыз Адина айым учурда бизге түз эфирден атайын жасап, бул эме экен, булардын баарын Баткенден эле сатып аласызбы? Ооба, Баткенден биз дүкөндөрдөн сатып алабыз. Дүкөндөрдө сатылат. Мындай кылып даярдап беребиз. Укмуш. Астын баары туура эмес, кичине кеткен окшойт. Бирок биринчиси. Мына менин колумдан чыккан бул той Жасмина менен Кубанычтын тоюна барып турганга даяр. Ичинде 2 таттууну салып койдук. Анда эмесе Адина айым, рахматыбызды айталы. Мына ушундай таттууларга же болбосо токуу боюнча буйрутма берем деген болсоңуз, анда ойлонбостон, коркпостон дал ушул Адина кызыбызга Instagram баракчадан буйрутма берсеңиз болот экен. Токуу боюнча эмне дедиңиз? Токуу боюнча токуу өнөрү, анан бул чачыла боюнча банбанерки адикода издесеңиздер чыгат. Латын тамгасы менен жазганды унутпаңыз дейли. Анда эмесе келип бергениңиз үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Ишиңиз мындан ары дагы ийгиликтүү болсун. Таттуулар үчүн өзгөчө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чындыгында мени суктандырдыңыз, суктанаарлык айым экенсиз, Ушундай колуңуздан керемет өнөрлөрүңүз мындан дагы көп болуп эле ар бир тармактан мыкты болуп жүрө беришиңизге тилектешпиз. Эркин микрофон берейин жалпы кыргыз элине. Кайрылуу. Сиздерге биринчиден ыраазычылык билдирем. Ушу эл менен биздин ортобузда көпүрө болуп, ушинтип жакшы эфир уюштуруп бергениңиздерге чоң рахмат. Элге дагы айтарым, жалаң жакшылык болсун, тойлор болсун. Тойлор болсо бизде жумуш болот. Тойлор көп болсун, амандыкта көрүшөлү. Адина айым, сизге келген соңку каттар бар экен, мындай дейт дейин десем эмнегедир катын өчүрүп салды. Сиздин кайнежеңиз жазган экен билдирүүлөрүн. Ошондой болсо дагы рахматыбызды айталы. 844 менен аяктаган абонент өчүрбөй турсаңыз окуп бермей экенмин. Ишиңе ийгиликтерди гана каалайбыз. Аябай сонун болот эфир деп жакшы бир токумачы келиндин номерин берип койгулачы деген экенсиз. Баарын беребиз алдыңкы мүнөттөрдө. Анда эмесе программабызды жыйынтыктайбыз. Адина айымга ишине ийгилик каалап, кайра бат-баттан келип туруңуз, жакшы жаңылыктар менен дейбиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чактыш программабыздын кайталоосун көрөм десеңиз, анда YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбызга баш багыңыз. Ал жактан УТРК Баткенде издесеңиз, сиз менен дос болууга кызыктарыбыз. Кийинки эфирлерде кимдерди көргүңүз келет? Дал ушул суроолорго жооп бериңиз. Сиздин оюңуз биз үчүн аябай маанилүү. Анда эмесе, кызыңыз Шарлотта Эшматова кайрадан жолугушуу үчүн убактылуу коштошсун. Аман туруңуз.